Укчай, кемпир. деди дөө кечинде уктаар алдында аялына кайрылып. Бүгүн мен эки урууну кармап алдым. Аларды эмне кылсам? Кимдер экен алар? Зыяратчылар окшойт. Асманга баратабыз дейт. Дөөнүн аялы көздөрүн чакчайтып, Аларды катуу саба. деди. Болуптур. Сен айткандай болсун. Деди да дөө катуу уйкуга кетти. Эртең менен ал чоң союлду алып туткундарга барды. Эй, бери баскыла. Деп ал бүт жер астын дүңгүрөтүп акырды. Экөө келишкенде дөө аларды өлөрчө сабагандыктан теги шордулардын бир да соо жери калган жок. Күн кечкиргенче алар сыз ным жерде ооруларына чыдай албай онтоп жатышты. Кымбаттум. Эртең мен тегилерди эмне кылсам? Алар дагы деле тирүүбү? Деди аялы ачууланып. Эми кандай десем? Аябай деле эмес. Деди күйөөсү араң үлдүрөп. Дагы дөө имиш. Деди зыян-кеч мыскылдай. Кайдагы бир кичинекей адамдарды өлтүрө албайсың. Күйөөсү дулдуйуп үн чыккан жок. Күн чыкканда аларга барып, өзүңөргө эле жакшы, өзүңөрдү өзүңөр өлтүргүлө деп айт. Зыян-кеч жагымсыз мыскылы менен сөзүн улантты. Кантип өлтүрүштү өздөрү тандасын. Бычак, жип, ууну сунуш кылып көр. Шынна эле акылдуусуң да. Таң эрте ал кайрадан туткундарга барды да сөздүн тоого кетер жерин айтып, өмүрүңөр менен коштошкула деп кеңеш берди. Эч качан, деди Үмүт. андан көрө сен бизди кое бер. Дөө бул жопту укканда ачуусун тыя албай уулуп жиберди. Анын өңү бузулуп, шордуу зыяратчыларды өлтүрчүдөй болуп жулкунду да капыстан эле каккан казыктай тык токтоп калды. Көрсө дөөнүн тез-тез кармай берчү талма уурусу бар экен. Ал талмасы кармаганда кыймылдай албай калчу. Бир аз эсине келгенден кийин ал жер астынан сүйрөлүп чыгып, араңдан зорго керебетине жетип жыгылды да уйкуга кетти. Кел, өзүбүздү өлтүрсө өлтүрөлү. Жеңилирээк болот. Деди машаякчы аңгыча, бирок анын досу макул болбой жатты. Биздин башкаруучубуз эч кимди өлтүрбөш керек деп буйруган. Ал эмес, өзүбүздү да. Сөзсүз бир керемет болуп, биз бул жерден чыгабыз. Көңүл чөгүү сарайынан башкалар деле кетишкен да, биз алардан кем бекенбиз. Балким Кудайдын эрки болуп, дөө өлүп калар. Же дагы талмасы кармаса, биз учурдан пайдаланып кетебиз. Кап, азыр үлгүрбөй калбадыкпы? Бирок кандай гана болбосун, өлтүрүүгө болбойт. Бул күнөө. Кечинде дөө бир аз оңолуп, зыяратчыларга кайра барды. Аларды өлдү деп үмүттөнгөндө, алардын тирүү экенин көргөндө жаны кашайып, ач арстандай болуп, Силер бул жарык дүйнөгө келгениңерге өкүнгүдөй болосуңар, деп кыйкырды. Катуу тилденген бойдон ал тез эле кайра чыгып кетти. Машаякчынын болсо чыдамы кетип жатты. Ал тилекке каршы дагы бир жолу досуна өзүн өзү өлтүрүүнү сунуш кылды. Үмүттүн бул тууралуу уккусу да келген жок. Сен эмнелерди баштан өткөргөнүңдү эстечи. Мына тирүүсүң го, Аполлондон кутулдуң. Өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүнөн да чыктың. Түшүнсөң, биз экөөбүз бир кайыкта отурабыз. Экөөбүздү тең сабап ачка калтырышты. Мен сага караганда канчалык калсызмын, бирок тирүүмүн да. Сен да туруштук бересиң. Жарманкени эстесең, сен өзүңдү кандай кармадың эле? Кандай гана эр жүрөк болчусуң? Машаякчы үн чыкпады. Түнкүсүн кожейке туткундар жөнүндө дагы сурады. Кандай? Бүгүн алар сени угуштубу? Жок, алар эч нерсеге алдырбай жатышат. Чын элеби? Деп ойуна дагы эмне жамандык кылса болот деп санап, зыянкеч чоюлуп керилди. Эч нерсе эмес. Эмне кылыш керек экендигин мен билем. Өздөрүнө окшогон кежир жолоочулардын калган баш сөөктөрүн көрсөтүп, аларды дагы ошондой жаза күтүп турганын жакшылап түшүндүрүп кой. Эртең менен дөө аларды зындандан чыгарып короого алып чыкты. Алар короодо чачылып жаткан баштарды жана сөөктөрдү үрөйлөрү уча карап жатышканда, ал аял буйругандай зыяратчыларды коркутуп жатты. Кайрадан жер алдында алып келе жаткан жолдо да келер келгиче зыяратчыларды чоң союл менен сабап келди. Түн ичинде ал аялына: Кызык, алар эмне үчүн өздөрүн өлтүрүшпөйт? Түшүнбөйм. Мен аларга эмнени гана кылган жокмун, деп арызданды. Аялы таң калып аябай ачууланды. Алар бир ойлонуп жатып, дагы бир амал ойлоп тапты. Балким алар бир нерсеге үмүттөнүп жатышкандыр. Же бирөө аларды куткарат деп күтүп жатышат. Же болбосо эшиктин ачкычын катып алышты. О, менин акылдуум, деди күйөөсү кошоматтана. Эртең мен аларды
тинтип чыгам. Дал ушул убакта дөөлөр уктап жатышканда жер алдынан укмуш иштер болуп жатты. Үмүт машаякчыны бир аз суротуп, анан алар мурда деле ошончусы болмок, сыйына башташты. Түн ортосу болсо да алар сыйына беришти. Таң аткыча чөгөлөгөн ордуларынан турушкан жок. Бир маалда машаякчы тура калып кыйкырып жиберди. Мен кандай гана акылсызмын. Эгер мен чөнтөгүмдө эмне бар экенин эстесем, биз бул жерден эбак эле чыгып кетмекпиз. Анан ал чөнтөгүнөн жаркыраган ачкычты алып чыкты. 1 мүнөттү да теке кетирбейли. Деди Үмүт кубанычтуу кыйкырып. Машаякчы ачкычын кулпуга салып бура деле эшик ачылып кетти. Алар сыртка чуркап чыгышты. Ушул ачкыч менен ал экинчи эшикти да, дарбазаны да ачты. Дарбазадагы кулпуну дат басып калгандыктан ачкыч күч менен буралды. Алар дарбазаны ачып жатканда эшик кычырап кетти. Бирок баары бир эшик ачылып, зыяратчылар болушунча тездеп жолго ашыгышты. Дарбазанын кычыраганынан дөй ойгонуп төшөгүнөн турду. Бирок кайра эле суук жыгылды. Анткени талмасы кармап калган эле. Бул убакытта машаякчы менен Үмүт тосмонун артынан секирип өтүп жатышкан болчу. Баштардан өткөн азаптарды эскеришип, келечектеги жолоочу зыяратчылар жөнүндө ойлонуп, алар күчтөрүн да убактысында аяшпай, өздөрү түз жолдон бурулуп кетишкен жерге мамыга жазы тактайды урушту да, тосмо артындагы жол караңгылыкта өзү жашаган сарайга алып барат. Ал башкаруучуну жек көрөт, зыяратчыларды өлтүргүсү келет деп жазып коюшту. Кубангандардан ырдап, башкаруучуну куткарганы үчүн ыраазычылык билдиришип, алар андан ары жолун улашты.